Кадыр Жапаров экөөбүз мүмкүн деп айтып атам. Асандаш болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби мен чынында президент болсом, мамлекеттин жетекчиси болуп, элге журтка ак кызмат кылып, элдин журттун келечегин аныктаганга, элибиздин журтубуздун эртеңки күнүн, эртеңки келечеги үчүн чоң кызматтарды кылып берем деген ой менен, ушу тилек менен жүрөм. Эми аны бир Кудайым билет. Но бирок мен ушул тилегимден кайталайм. Ушундай бир чоң мындай орусча айтканда мечтабыз бар эле. Мындай бир чоң бир оюбуз бар эле. Ушундай качан өтөр экен деген. Мына ушул убакыт келди. Бир дагы мамлекеттик кызматкер шайлоого катышууга, шайлоо боюнча үгүт жүргүзүүгө, шайлоо боюнча кайсыл бир маселелерге кийлигишүүгө акысы жок. Кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо боюнча ишке киреше турган болсо, биз аны жазалайбыз. Ошону жазалашма силердин колуңарда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул маселе боюнча катуу иштешиңиздер керек. Губернатордон баштап, президенттин өкүлүнөн баштап, айыл өкмөттүн жөнөкөй специалистине чейин кийлигишүүгө акысы жок. Бул биринчи маселе, бул административ ресурс деп коет. Экинчи маселе, ошол добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча. Добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча дагы чоң жумуштар жүргүзүшүңөр керек. Элдин өзүнө коюшубуз керек. Байлар, акчасы көптөр, же болбосо бийлиги барлар өзү каалаган адам шайлатып алган мезгилден өттүк. Эл каалаган адам шайласын. Ким, кайсы эл кимди кааласа, ошол депутат болуп барсын. Бүгүнкү бийлик ким депутат болуп барса дагы иштөөгө даяр. Ошолор менен кызматташууга даяр. Ошолор менен мамлекетти өнүктүрүүгө биз даярбыз. Мурдагыдай эмес. Мурда президент алдыга чыгып шайлоонун алдында айтат эле. Туура биз таза шайлоо өткүзүшүбүз керек, акыйкаттуулук болуш керек деп. Бирок ошо айтып туруп эле кайра кирип туруп, муну өткүзөсүң, муну өткүзбөйсүң деген команда болот эле. Андай команда азыр жок. Биздин бүгүнкү күндө Садыр Кожоевич президентибиз бир сүйлөйт, бир айтты. Таза шайлоо, акыйкаттуу шайлоону өткүзүүгө милдеттүүбүз. Жана ошого биз өзүбүз көмөктөшүшүбүз керек. Сиздер, урматтуу кызматкерлер, урматтуу кесиптештер, ушул маселе боюнча иштөөгө түздөн-түз милдеттүүсүңөр. Урматтуу. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Бишкекте кызыл күркөлөрдө арзан эт сатылат. Министрлер кабинети тарабынан 23 жаңы ардак наам бекитилди. Кыргызстанга Франциянын куралдуу күчтөрүнүн адистери келди. Бишкекте эми кызыл күркөлөрдө арзан эт сатыла баштайт. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган министрлик мэрия менен биргеликте шаардын ар кайсы бурчуна 10дон ашык күркө уюштурат. Анда эт өз баасында килограммы 680 сомдон сатылат. Бирок бир адамга 5 килограммдан ашык сатылбайт. Мэрия азырынча мындай күркөлөр үчүн 12 орун даярдаганын, келечекте алардын санын көбөйтүүгө даяр экенин билдирди. Буга чейин министрлик эттин баасын турукташтыруу үчүн чүйдө 2500 бука бордоп баштаарын кабарлаган. 2 жылдын ичинде алардын саны 20 миңге жеткирилет. Бул Бишкекте эттин баасын турукташтыруу максатында жасалып жатканы айтылды.
Министрлер кабинети өзүнүн ведомстволук ардак наамдарын уюштуруу тууралуу токтом кабыл алды. Тиешелүү чечимге Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Токтомго ылайык ар кайсы тармактын алдыңкыларын өкмөттүк деңгээлде сыйлоо үчүн 23 жаңы ардак наамдын тизмеси бекитилди. Алардын ичинде эмгек сиңирген артист, эмгек сиңирген врач, эмгек сиңирген ойлоп табуучу, эмгек сиңирген куруучу, эмгек сиңирген мугалим, айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер жана башкалар бар. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Бүгүн 10 июлда Осман Airlines авиакомпаниясы Компас туроператору менен биргеликте Алматы Тамчы Алматы багыты боюнча алгачкы эл аралык каттамды ийгиликтүү аткарды. Казакстандан келген конокторду Ысык көл эл аралык аэропортунда жылуу жана кыргыз элине мүнөздүү меймандостук менен тосуп алышты. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому тарабынан салтанаттуу азем уюштурулду. Жайкы программага ылайык Тамчы Алматы Тамчы багыты боюнча каттамдар сентябрь айына чейин жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылат. Кыргыз Республикасынын жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ТЭЗЖЭТ авиакомпаниясынын лицензиясын жокко чыгарды. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самиденов билдирди. Анын айтымында Манас эл аралык аэропортунда ТЭЗЖЭТ авиакомпаниясынын Бишкек-Ош багыты боюнча каттамды аткарып жаткан аба кемеси менен авиациялык окуя катталган. Окуя болгондон кийин дароо жарандык авиация мамлекеттик агенттиги аталган окуянын жагдайларын расмий иликтөөгө алган. Текшерүүнүн жыйынтыгында авиация мыйзамдарынын талаптарын одоно бузуу фактылары аныкталган. Натыйжада жарандык авиация мамлекеттик агенттиги ТЭЗЖЭТ авиакомпаниясынын лицензиясын жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды, деп билдирди Манасбек Самиденов. Афганистандан баңгизаттарды ташып, таратуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарында баңгизаттарды таркатуу менен алектенген 1990 жана 1993 жылы туулган жарандар кармалды. Кыргызстанда мектептеги 3 негизги предмет кыргыз тили, тарых жана география боюнча окутуу ыкмасы өзгөртүлдү. Жаңы окуу китептери өлкөнүн 12 жылдык билим берүү тутумуна өтүшүн, окутуунун заманбап талаптарын жана улуттук өзгөчөлүктү чыңдоо зарылчылыгын эске алуу менен иштелип чыгат. Окуу китептеринин мазмунун жаңыртуу маселеси Бишкекте агартуу министрлиги жана окуу китеби мамлекеттик мекемеси арасында талкууланды. Министр Догдуркүл Кендирбаева кеп жөн гана окуу адабияттарын алмаштыруу жөнүндө эмес, дүйнөлүк стандарттарга да, Кыргызстандын улуттук өзгөчөлүктөрүнө да шайкеш келе турган билим берүүгө жаңыча мамилени түзүү тууралуу болуп жатканын билдирди. Жаңы окуу китептерде QR-коддор киргизилет. Алардын жардамы менен окуучулар архивдик материалдарга, видеолорго, тасмаларга жана кошумча билим берүүчү ресурстарга мүмкүнчүлүк ала алышат. Бишкекте кара куурай атайын иш-чарасынын алкагында 3,5 тонна жапайы өскөн кара куурай жок кылынды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын атайын кызматкерлери Борбор калаанын аймагында жапайы өскөн кара куурайдын очокторун аныктоо жана жок кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзүлүштү. Натыйжада жалпы салмагы 3,5 тонна болгон жапайы өскөн кара куурай жок кылынды. Өткөрүлүп жаткан иш-чаралар баңгизат каражаттарынын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө бөгөт коюуга, баңгизат кылмыштуулугунун чийки зат базасын жоюуга жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган. Милиция эскертет. Кара куурай өскөн жерлер аныкталган учурда дароо 102 номуру аркылуу ички иштер органдарына кабарлаңыздар. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте Бишкек шаарынын айланасында өз алдынча өскөн кара курайларды чабууга жана жок кылуу боюнча иш-чара өткөрүлдү. Ошондой эле Ош шаарында дагы баңгизаттарды жайылтуунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жапайы өскөн кара куурайлар жок кылынды.
Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жапалак, Кызылкыштак айылдык аймактык башкармалыктарында жана Манас Ата кичи районунда жергиликтүү тургундардын, айыл башчылардын жана укук коргоо органдарынын катышуусунда жапайы кара куурайлар орулуп, өрттөлүп жок кылынды. Жарандарды социалдык тармактардагы шектүү баракчаларга жана оңой акча табууну сунуштаган жарыяларга ишенбөөгө чакырат. Ошондой эле баңгизат соодасына байланыштуу шектүү фактылар тууралуу дароо милицияга кабарлоону өтүнөт. Чүй облусунун Гегети капчыгайындагы Көлтөр көлүндө мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдын алдын алуу жана коопсуздукту камсыздоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 7-июлунда жүргүзүлгөн текшерүүдө Көлтөр көлүнүн суусунун деңгээли көтөрүлгөнү аныкталган. Көлдүн суусу ашып чыгып, жер кыртышын жууп кетүү коркунучу жаралган. Чүй райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары түтүктөрдү кайрадан чогултуп, натыйжада ашкан суу түтүктөр аркылуу коопсуз түрдө төмөн карай агызылды, деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда чет элдик студенттерди кабыл алуу системасы жаңы баскычка өтүүдө. Бул тууралуу чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу борборунун директору Чыңгыз Узакбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында буга чейин ар бир жогорку окуу жай чет өлкөлүк студенттер менен өз алдынча иш алып барса, эми аталган борбор бирдиктүү система аркылуу иштейт. Тактап айтканда, чет өлкөлүк студенттерди кабыл алуу борбору студенттерди Кыргызстанга чакыруудан тартып, кабыл алуу документтерин текшерүүдөн өткөрүү жана окуу мезгилинде коштоого чейинки бардык этаптарды көзөмөлдөйт. Узакбаев чет элдик студенттердин келиши билим берүү менен гана чектелбестен өлкөнүн экономикасына да салым кошоорун айтты. Чет өлкөлүк студент бул бүгүнкү студент гана эмес, келечектеги Кыргызстанды тааныткан өнөктөш. Ошондой эле өлкөнүн экономикасына киреши алып келген экспорттун жаңы түрү, деди борбордун директору Чыңгыз Узакбаев. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Ельцин атындагы Кыргыз-Россия-Славян университетинин башкаруучу кеңешинин жыйынына катышты. Маалыматка ылайык, төрага башкаруучу кеңештин мүчөлөрү менен бирге университеттеги заманбап жабдуулар чыгарылган лабораториянын ишмердүүлүгү менен таанышып, улуу атамекендик согуштагы аталардын эрдигин даңазалаган тарыхый документалдык көргөзмөнү көрүп чыкты. Ал эми жыйындын жүрүшүндө университеттин жалпы ишмердүүлүгүнө жана стратегиялык өнүгүү максаттарына байланышкан маселелер каралды. Ошондой эле Ош шаарында окуу жайдын филиалын ачуу демилгеси көтөрүлүп, колдоо тапты. Түндүк мобилдик тиркемеси убактылуу иштебейт. Бул тууралуу Түндүк ачык акционердик коомунун маалыматына таянып, жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Түндүк мобилдик тиркемеси мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталы жана бирдиктүү идентификациялоо системасы аркылуу кирүүчү башка сервистер бүгүн 10 июль түнкү саат 21:00дөн 11 июль эртең мененки саат 10:00га чейин убактылуу иштебейт. Чектөөлөр техникалык жумуштарды жүргүзүүгө байланыштуу, деп билдирилди. Нарын облусунда экологиялык мыйзамдардын сакталышы боюнча рейд өткөрүлдү. Жаратылыш министрлигинен билдиргендей, Актала районунун Жылаңач жайлоосунан Коңорчок айылынын тургуну кармалды. Ал эч кандай уруксат кагазы жок, сайсыз 20 калибрдеги аңчылык куралын колдонуп жүргөн. Алынган курал мындан аркы иликтөө иштери үчүн Актала райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Мындан сырткары арпа суусунан тиешелүү уруксаты жок жана эрежелерди сактабай балык уулап жаткан 3 жаран аныкталды. Алардын ар бирине 1000 сомдон жалпы 3000 сом айып пул салынды. Баткен облусунда камкорчусунан ажыраган жана социалдык жактан муктаж үй бүлөлөрдө тарбияланып жаткан 460 балага кийим-кече таратылды. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнө таянып кабар агенттиги жазды. Аталган кайрымдуулук иши Эмират эл аралык кайрымдуулук уюму тарабынан жүргүзүлдү. 12 жылдан бери изделип жүргөн кылмышкер кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 2014 жылдын февраль айында Бишкек-Ош жолунда чыккан жаңжалда таксист өлтүрүлгөн. 12 жылдан кийин 36 жаштагы шектүү Стамбул шаарынан кармалды. Шектүү жаран Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн.
Ош шаарында таштандыны утилдештирип, электр энергиясын өндүрүүчү Заманбап заводдун курулушу жүрүүдө. Мэриядан билдиргендей, кала башчысы Жанарбек Акаев курулуш аянтына барып, иштин жүрүшү менен таанышты. Долбоорду Кытайдын Цюньсинь Хуандао Кейжи Инвест компаниясы ишке ашырууда. Мэр курулуш темпин күчөтүп, өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Жана мэрия тарабынан бардык зарыл жардамдар ыкчам көрсөтүлөрүн билдирди. Завод ишке кирсе, жылына 310 000 тоннага чейин таштанды утилдештирилип, электр энергиясы өндүрүлөрү айтылды. Моундай ташталган өзүнчө чоң бир айыл болуп бир дөңсө, өзүнчө тоого айланып калган, ого айланат. Азыр июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь аябай иштей турган айларда. Түнкү саат 2-де өтүп барасак, түнкү саат 2-де иштеп атышкан экен. Мусорный яма деп коет. Мусор машиналары бул жактан кирип, ушул жакка мусорлорду таштайт. Алар суусу саргып туруп, анан өрттөлгөнгө бул жакка кетет да. Социалдык тармактарда Аламүдүн районунун Аламүдүн суусу таштандыга жана желим бөтөлкөлөргө толуп калган видеосу тараган. Ал боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүп, Достук айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак Достук муниципалдык ишканасы аныкталды. Ишканага 17 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан суу толук тазаланды. Ошондой эле министрликтин кызматкерлери жергиликтүү тургундарга айлана чөйрөнү таза сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Алабука жана Чаткал райондорунда селден жабыркаган аймактарды кыдырды. Маалыматка ылайык, министр авариялык объектилер жана куткаруучулардын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышып чыкты. Чыныбаев Чаткал дарыясындагы авариялык көпүрөнү көрүп чыгып, келерки жылы жаңы көпүрө салууну сунуштады. Ошондой эле Каныш-Кыя, Тегерек-Сай айылдарындагы өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнүн абалы жана жаңы курулуп жаткан имараттар менен таанышты. Сапардын алкагында жаз жай мезгилиндеги селдин кесепеттерин жоюу иштерин ыкчам уюштургандыгы үчүн Чаткал райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Тынчтык Эгембердиевке мөөнөтүнөн мурда майор аскердик наамы ыйгарылды. Шер кырсыктар катталды. Дагы кандай гана кырсык катталган жок. Мына жергиликтүү бийлик менен биргеликте ошо иштерин баарын өзү эле аткарып атты. Бизди келтирбей эле. Ошол себептен мен туура көрдүм, ушул биздин 1-июль майрамынын урматына карата бул балага ушул кезексиз аскер наамын ыйгарууга мен ошого туура көрдүм. Кыргызстанга Франциянын куралдуу күчтөрүнүн эксперттер делегациясы жумушчу сапары менен келди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, чет өлкөлүк аскер адистери Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн тоо даярдыгынын өзгөчөлүктөрү менен таанышып, келечекте эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрү менен биргеликте тоо даярдыгы боюнча машыгууларды өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүшүүдө. Жумушчу сапар 12 июлга чейин уланат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуучу ыктыярчылар үчүн акыркы окутуу лекциясы өткөрүлдү. Маданият министрлигинен билдиришкендей, лекциянын негизги темасы спорттук оюндар болду. Иш-чарага 300 ыктыярчы катышып, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча негизги багыттар боюнча окутуудан өтүштү. Лекцияга Маданият министри Мирбек Мамбеталиев, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын секретариатынын өкүлдөрү катышты. Белгилей кетсек, бул окутуу ыктыярчыларды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдоого багытталган акыркы лекция болду. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Каракол Эңилчек унаа жолунун курулушунун жүрүшүн текшерди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Бакыт Төрөбаев курулуштун жүрүшүн карап чыгып, объектилерди текшерип, подрядчылардын жана жооптуу мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн отчетторун укту. Аталган Каракол Эңилчек жолу транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, алыскы калктуу конуштарга жетүүнү жакшыртуу жана Ысык көл аймагынын туристтик жана экономикалык потенциалын ачуу үчүн маанилүү экенин билдирди. Бакыт Төрөбаев подрядчыларга курулуш иштерин жогорку сапатта жүргүзүүнү жана белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды.